Бүгүнкү күндө шаар тургундары үчүн жол тыгындарында автобусту күтүп отуруу адаттагы көрүнүш. Бирок темир улан үчүн андай көйгөй жок. Анткени ал акыркы айларда университетке баруу үчүн заманбап электросамокатты колдонот. Бүгүн бизде экзамен болчу. Анан самокат менен келгенге туура келди. Анткени автобус күткөнгө менде убакыт жок болчу. 5 минутта ичинде келип калдым жакшы. Автобус менен болгондо где-то 15 минут кетип калмак. Ошого азыр 10 минутта уже запаска убактым бар. Экзаменге даярдангандан кийин. Дал ушул шаарыбыздагы электросамокаттар баарыбызды кызыктырбай койбосо керек, э? Анда бул самокаттардын пайдалануу жолдорун, деги эле коопсуздугу боюнча биз бүгүн дал ушул рубрикабызда айтып беребиз. Анда биз менен бирге болуңуздар. Кеттик. Күнүнө мен 2-3 жол самокат тебем. Анткени күн ысыкта автобус күтүп тургандан убактым аз болгондуктан окууга баратканда ошо самокатты алып тебем. Анткени пробкада турбайсың, тез жана ыңгайлуу. Электросамокаттар мындан 2 жыл мурун шаарыбызда колдонула баштаган. Ал эми акыркы айларда шаарыбызда кескин көбөйүп, тургундардын кызуусун жаратты. Колдонуучулар үчүн бул шаймандардын мобилдик тиркем аркылуу ижарага берүү, колдонуу кызматтары кандай шарттар менен иштейт? Бул тууралуу адис айтып берди. Электросамокаттар Кыргызстанда 2022 жылдан бери иштеп жатат. Азыркы учурда биргеликте Бишкек менен Ош шаарыбызда 2025 жылга 4500 самокат иштеп жатат. Биз былтыртан бери иштеп жатабыз. Быйыл аябай суроо талаптар көп. Ошого карата биз азыр элге ыңгайлуу жагына күндөн күнгө иштеп жатабыз. Телефондо атайын мобилдик тиркемеден приложенияны скачать этип, ушу QR кодго скан кылып туруп эле ыңгайлуу жерден алып тээп кетет. Электросамокаттар 18 жаштан жогору адамдарга гана айдоого укуктуу. Адистер бул транспорттун келечеги кең экенин айтышат. Аны менен бирге жол кыймылына аралашууда жоопкерчиликтүү болууга, электросамокатка аяр мамиле кылууга чакырат. Жаш куракка каралат. Бизде атайын ошо телефондо катталып өтүп жатканда 18 жаштан өйдө каралган. Бул электросамокаттар келечеги аябай чоң деп ишенебиз. Анткени экологияга абабызды булгабаган, ыңгайлуу, анан шаарда колдонулууга өтө биздин азыр жаштарга талабы чоң. Пробкаларга мындай тыгынды жаратпаганы, колдонгону, элдин бир от точки Б, от точки Ага жеткени, анан келечекте баа ушу абабызга экологиялык таза. Азыркы учурда шаарыбызда 800 самокат бар. Ар бир районубузда элдерге колдонулганга ыңгайлуу точкаларыбыз, парковкаларыбызда жетиштүү. Электросамокаттар өзгөчө шашып бараткандарга, унаа тыгындарына качкандарга чоң жардам. Бирок бул шаймандарды туура эмес колдонуу жол кырсыгына да себеп болорун адистер эскертишет. Негизинен милициянын кайыл кызматы акыркы статистикаларды салыштырып көргөнүбүздө жолуна кырсыгына көп кабылган электроскутерлер, самокаттар көп. Мисалы үчүн бир эле баштын эмес, колдун, буттун, тизенин каражаттарын пайдалануу менен чоң жолго чыкпай, тротуар менен айдоо керек. Эч кандай чоң жолго чыгуунун кереги жок. Ал жерде биз мына учурдан көрсөтөйүн, бир скутерге, электросамокатка 3 отурган фактылар бар. Бир түшкөндө жолуна кырсык 3 адам түшүп атат. Себеби дегенде булар көбүнчө жолуна кырсыгын жасап кетип калган учурлар да көп. Аны издеп табуу бир топ кыйынчылыкка алып келет. Себеби иш жерде катталбаган. Туура түшүнүү керек, ушул жерде пайдаланып ата-энелерге да айтыш керек. Ата-энелер балдарына ушул самокатты, электроскутерди ушул ойносо болду алып бергени менен алар чоң жолдо айдап жүрүшөт. Бул албетте өтө чоң коркунуч. Электр менен жүрүүчү самокаттар күнүмдүк жашоонун бөлүгүнө айланды. Бирок алардын негизинде тротуарда же атайын жолдо айдоо зарыл. Бул жөө адамдардын коопсуздугу жана жалпы тартип үчүн маанилүү. Адистер эрежелерди так сактоого чакырат. Тез жүргөн шаймандар туура колдонулбаса, кооптуу абал жаратышы мүмкүн. Ошондуктан ар бир айдоочу жоопкерчиликти унутпашы керек.